1,5 гектар жер сатылып атыптыр. Бүгін біз Ысык Ата районуна караштуу Жээк айыл өкмөтүндө интернационал айылындабыз. 80 сотукка жакын малина, калганын баары бош жаткан жер. Азыр малина отуруп турат. Эмне сорт буякта? Бир аз кол бошобой атканына байланыштуу ошо сатка чыгарганга туура келди. Суу жагынан проблема болбойт деп айтып кетсе болот экен. Эң жакшы инвестиция бул жер деп ойлойм да. Баалар боюнча. 1,5 гектар жер. Даяр 80 сотугу малинасы менен, капельный орошениясы менен, бассейни менен. Жашыл китеп, договор купли-продажы бар. Тереңдиги канча буякта? Так, тереңдиги 3 метрге жакын. 90 миңге алган өзүбүздүн мотоблогубуз бар. Биз ага стоимостька киргизбей эле жөн эле подарокко кылып берели деп атабыз. Малинабыз менен белгилүү болушубуз керек да. Мекендештер, саламатсыздарбы? AgriLife KG YouTube каналыбызда бүгүн өзгөчө чыгарылыш болот. Анткени деген мен бул ушул YouTube каналды ачып атканда 3-4 жыл мурун биз ушундай купля-продажа жерлерди айыл чарбага тиешелүү, мисалы үчүн сарайларды, ошолорду бир саткан кишилерди дагы көрсөтөлү деп негизи пландаганбыз. Бирок кол тийбей аткан. Мынакей бүгүн буюрса ушундай жаңылыкты айтып кетейин сиздерге. Биз азыр Ысык Ата районуна келдик. Кант шаарынан өтүп бир 10 мүнөттөй жерде келдик. Бияктан сиздерге урматтуу көрүүчү 1,5 гектар жер сатылып атыптыр. Жанында көрүп атсаңыздар малина өсүп турат. Ушул боюнча сиздерге кененирээк азыр маалымат берели, ээси менен таанышалы. Эгер туура түшүнсөңүздөр, ээси кичине камерадан сүрдөп атам деп суранды. Мен кадрга түшпөй эле коеюн дейт. Эгер жерди сатып алып мындай бир клиент деп коет го, кардар келип көрө турган болсо, таанышып өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Азыр эми ээси менен таанышалы. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бизге түшүндүрүп койгула. Биз азыр кайсы жердебиз, анан өзүңөр учурашып, таанышып койгула. Ассаламу алейкум, урматтуу AgriLife YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана соц тармактын колдонуучулары, урматтуу дыйкандар, баарыңыздарга салам жолдойбуз. Бүгүн биз Ысык Ата районуна караштуу Жээк айыл өкмөтүндө интернационал айылындабыз. Сатыкка чыккан 1,5 гектар малина, тактап айта кете турган болсок, 80 сотукка жакын малина, калганын баары бош жаткан жер. Кудай буюрса, өз ээсин таба турган болсок, өз ээси аркы бош жаткан жерлерин дагы ар кандай болгон культураларды айдап себип алса болот. Мисалга айта кете турган болсок, бул эжабиканы айдаса болот. Анткени дегенде азыр аябай актуалдуу болуп атат. Алымбек мырза дедиңер, бир өзүңөрдүн атыңарды айтып кетпесиңер. Биякта ким деп келишет, кимди сурап келишет? Биздин атыбыз Алымбек, Бегалиев Алымбек. Номер бересиңер, номер калтырабыз. Дароо эле айтып кетели. Биз описанияга, урматтуу көрүүчүлөр, биз кадрга кошпойбуз, описанияга кошобуз. Ошо описанияны караңыздар. Алымбек мырзанын номерин жазып коем. WhatsApp номериңерди бересиңер. Ошол номерге кайрыласыздар, тереңирээк маалымат берет сиздерге. Азыр биз дагы ушул бияк жер боюнча дагы маалыматтарды бере берели. Демек, бул жерде азыр малина отуруп турат. Эмне сорт буякта? Бул жерде азыр полька сорту отурулган, 3 жылдык полька сорт. Кичине акырындан баса бербейли, мен мындай угулуп атам да. Урматтуу көрүүчүлөр, полька сорту экен. Канча жыл мурун отурдуңар эле буну? 3 жыл болду. Түшүндүүлүгү кандай болуп атат? Түшүндүүлүгү аябай жакшы. Ошо бир аз шартка байланыштуу биз эки барам болуп основной жумушубуз дагы бар болчу. Ошол жактан бир аз кол бошобой атканына байланыштуу ошо сатка чыгарганга туура келди. Бул жакта. Өзүңөр кыскасы сатуунун себеби башка жумуш менен алек болуп турсуңар, э? Соода жак менен деп жана кичине кеп кылаттык элес. Соода жак эми урматтуу түшүнөсүңөр. Аябай убакытты талап кылат, аябай мындай эмгекти талап кылат да, анан кийин эки жакка чыныгы жетишпейт да. Ошо эгер ушу өзүңөздөрдө суроо болуп атса, мындай ичиңерде эмнеге жерин сатып атат десеңиздер, кол бошой аттыр кыскасы. Болбосо бул жерге жакшы киришип, отургузуп, полька сортун отургузуп, полька дагы алдыңкы сорттордун бири. Биз эми бүгүн малинага, сортторго токтолбойбуз, урматтуу көрүүчүлөр. Көбүнчө ушул жер боюнча маалымат беребиз. Анткени деген, мынакей Алымбек мырзанын үйү ушул полянын аркы бети экен да. Эгер азыр сиздерге дрон учурабыз,
эгер кызык болсо мынакей тоолордун жанында экен. Суу маселеси кандай биякта? Суу маселеси бул жакта өтө дагы талаш тартыш жок бул жакта. Бул жерде деген арык менен берилет, анан кийин гидрант менен берилет. Если арык занят болуп кала турган болсо, гидранттан ала бергенге мүмкүнчүлүк бар бул жерде. Азыр биз келер менен бул жерде бассейн көрсөттүк. Азыр урматтуу көрүүчүлөр мындай да көрсөтөбүз сиздерге. Анан дронда учурабыз. Бассейн боюнча да жанынан бир маалымат беребиз. Кыскасы суу менен эч кандай көйгөй жок. Ооба, маселе жок. Суу өмө өзгөчө отурган дыйкандарга суу маселеси аябай маанилүү да. Суу жагынан проблема болбойт деп айтып кетсе болот экен. Ооба. Так, эми бул эме боюнча айткым келет да, урматтуу көрүүчүлөр. Биз AgriLife'ты каналды кандай канал десеңиздер, биздики айыл чарбага тиешелүү болгондон кийин айыл чарбага тиешелүү жерлерди сатыкка чыгарсаңыздар кайра берсеңиз болот. Биз информационно рекламная агроплатформабыз да. Ошондуктан информационно бул маалымат, реклама бул жарнама, агроплатформа. Эгер биздин кээ бир кардарлар көчөт сатып атасыңар, трактор сатып атасыңар, реклама кылып атасыңар деп мындайча айтканда көп жалап эмес, мындай комментарий жазып калат да. Анан мен ошолорго да жооп кылып кетейин. Биз деген бизге жарашат реклама кылсак. Анткени деген көпүрө сыяктуу дагы бир чети болуп атабыз. Дыйкандардын ортосунда реклама трактор болобу, же көчөт болобу, же жер болобу, же теплица болобу, кыскасы бүт баарын эле биз агро товарлардын баарын реклама кылабыз биз. Аны биз ачык эле айтабыз да. Ошондуктан урматтуу көрүүчү, эң жакшы инвестиция бул жер деп ойлойм да. Алмек мырза, кандай дейсиз? Туура айтасыз, туура айтасыз. Анткени жер деген бул бир жерде турат. Ооба, ооба. Эч жака кетип калбайт. Банкрот дегенде баягындай жердин баасы бир гана өсө берет жылдан жылга. Туурабы? Жакшы араш аймый жер болсо өзгөчө бияк өсө берет. Анан үй болсо курап калат, туурабы? Машина бузулуп калат, башка бизнес банкрот болуп калат. Жер болсо тура берет. Эң жакшы инвестиция жер да негизи. Ошондуктан келели эме боюнча сүйлөшпөйлү, баалар боюнча. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде баасын биз аябай дагы мойтуп баасын асып алган жокпуз. Потому что деген бул жерден бизден кийинки дыйкандар дагы бир жакшы бир прибыльга чыксын дейбиз, каалайбыз. Анан кийин каякта бир баалардын баарын айтып алган жерибиз деле жок. Бул жердин баасын бүт баарына кол жетимдүү кылып койдук. $26,000 дедик, 1,5 гектар. Малинанын тегерекчети бүт полный тосулган, сетка менен тосулган. Мал сал кирип кетет, анан кийин бул жеп кетти, тиги жеп кетти деген нерселер жок. Даяр бизнес экен да. Ооба, даяр бизнес. Бул жерге келип бир да вложениянын кереги жок. Бассейни салынган, бассейн жакшы, тиги арыктарда бетондор куюлган, капельный полифтер бүт полный иштейт. Кет менен күрөктү алып, ал жакты жирип кетти, бул жакты жирип кетти деген нерсе жок. Насосту кой бердиң, бүт полный, бүт баары бир суу ичет. Келет дагы болгону азыр мисалы үчүн мына августтун бүгүн канчасы болуп калды? 22 болуп калды. Ооба, 22 август мынакей бул тартып аткан күнүбүз, урматтуу көрүүчү. Ушу жайдын аягына чейин сатылып кетсе, мына ушул сорт кышка чейин бере берчү сорт да, туура. Биринчи кар жааганга чейин үшүк болгучактык бере берет деген. Сатып алса деле уже даяр малинаны терип, эгер мындай көңүл бурсаңыздар, биякта кичине терилбей кетиптир. Мына Алмек мырза өзү айтып кеткендей эле чыныгы жетишпей атканы көрүнүп атыптыр. Мынакей бышып, монтип түшүмдүүлүгү жакшы экен, Ооба. Мынакей бышып жетишпей атыптыр да. Бүт бардык жактар. Анан эми мен дагы бир белгилей турган нерсем, биякта бул эми айыл болгондон кийин, тоолорго жакын болгондон кийин бияк түнкүсү салкын, Ооба, салкын. Өмөгү аябай маанилүү да. Мен келатып эле бул малинадан ос тийдим, дамы абдан сонун экен да, аябай сонун. Кадимкидей бөлүнөт, ар кайсы жерде ар кандай даам болот да. Бул жерде жакшы экен даамы малинанын. Демек, $26,000 1,5 гектар жер. Даяр 80 сорттугу малинасы менен, полька сорту менен, капельный орошениясы менен, бассейни менен азыр көрсөтөбүз. $26,000. Дагы ашыгы канча, ошондо канча аркы ашыгы жер азынча бош. Каалаган культураңарды отуруза бергиле. Эми ежевика деп биз эми мындай эле айтып койдук, эми өзүңүздөр билесиңер кандай культураны отургузушчу. Мындай соодалашып эметип AgriLife'тан келип эметсе, мындай бир скидкалар болобу? Албетте болот. Урматтуу көрүүчү,
бул жер эми Алымбек мырза менен мага чалганда ушундай жер сатып аттым эле. Байке, сиздин AgriLife каналыңыздын дыйкандар көрөт. Келгиле ушул дыйкандарга эле жакшы колго эле тапшырып берейин деп бир жакшы ой менен кайрылган да. Анан биз деле ошону каалайбыз, бир жакшы колго түшүп берсе экен деп. Анткени үй аркы бурчунда эле экен да, мындай иштебей турса бир жүрөк сыздай турган эле да. Жакшы колдоно турган жакшы дыйкандын колуна түшсүн деп биз каалайбыз да. Эгер документ жагынан кадрга түшүрүп коелу. Документ жагы пландар бүт, бардык документтери таптаза. Могу жерде жашыл китеп, договор купли-продажи бар. Мынакей. Бүт бар. Эми мынакей колубузда. Ооба. Баягы ой болбосун ар кандай. Тиги документтер колунда. Эгер сүйлөшүп бүт нотариус аркылуу бүт барын кыла аласыздар. Эми живой келип Алымбек мырза менен потенциальный клиент келсе, өзү көрсөтүп, келишип, жакшы келише аласың. Ооба, иншаллах. Айтып аткан бассейн мына ушундай экен. Ушул жөнүндө азыр Алымбек мырзадан кененирээк маалымат алалы. Бул бассейн канча куб, суу каяктан келет, кандай каражаттар кетти, анан суу менен проблема болбойт дедик, Ушул жак боюнча маалымат алып кетели. Так, бассейн жөнүндө айта турган болсок, бул жерде азыр 300 куб бар. Биздин 80 сотук малинага бул кенен жетет. Жакшы эле кенен жетет. Баягы жазында толтуруп кое турган болсок, бир толтурсак, бул көпкө чейин жетип турат, потому что деген күн сразу ысып кетпейт. Жайында деген уже бир толтуруп алса элек, уже сугарып суусундан монтип үзгүлтүк жок да бул жерде. Дедерден сомачок менен келет экен, Алдагы жерден суу кетет. Бул жагынан келет. Бул жерден толтуруп койсо бир күндө эле толуп калат. Жок, бир күндө эмес, бир саат, бир жарым сааттын ичинде эле толот. Толуп койсоң да. Алда турба менен полный чыгат да. Тереңдиги канча буякта? Так, тереңдиги 3 метрге жакын. Турасы, узуну? Так, квадрат экен буякта. Алары так 12ге 12 эле, ушундай эле. Кыскасы 3 куб батат. Ар жакта мынакей турба көрүнүп атат. Насос менен сорулуп аткан дагы ар жакка капельный орошение менен кетет. Уже мындайча айтканда бул агробизнестердин катарына кирет да, урматтуу көрүүчү. Ушул даяр эле бизнеске келет экенсиздер да. Бүт баары жасалган, баары иштейт. Ооба, бүт баары иштейт. Ошол суммага бүт баары кирет. Ооба, бүт баары кирет. Анан дагы Аяз мырза бир нерсени кошуп кетели. Бул жерде биз болсо 90 миңге алган өзүбүздүн мотоблогубуз бар. Аны биз үй бүлөбүз менен чечтик. Мен инилер менен, агалар менен айттым. Ортодон айтып, анан если ошо алып кала турган бул жерге кардар боло турган болсо, анын колуна бир колго кол, бутуна бут болуп бере турган азыркы маалда техника болуп атат. Ошол техникасын биз ага стоимостька киргизбей эле жөн эле подарокко кылып берели деп атабыз. Кандай жакшы. Анын бүт баары фрезаларынан бери бар, немелеринен бери бар. Шаймандарынан. Шаймандар бүт полный бар. Арабасы бар. Артына илип алып туруп айдай турганчы. Азыр тартып алсак болобу ошо барбы ошо? Ооба. Мынакей урматтуу көрүүчү, кандай жакшы көрдүңүзбү? Бул силер бул жерге 1,5 гектар жана бир башында бир сүйлөшүп атканда бир 10 сотка ашыгы менен да көрүнүп аткан, Ооба, ашыгы менен. 1,5 гектардан ашыгыраак экен да, бир 10 соткага жетпей ашык экен. Бирок 1,5 деп эле мындай эсептеп берип атасың. Грубо. Аны келгенде өзүңүздөр көрөсүздөр. Бонус катары мынакей силерге дополнительно дагы бир эми 10 сотка жер эми кандай жакшы. Анан ошо мотоблок шаймандар менен берип атса, азыр ошону тартабыз. Бул аябай жакшы да. Номерлерди калтырабыз. Чалгыла, эртерээк алгыла. Биз AgriLife KG YouTube каналдан сатылды деп бизге кабарлагыла. Биз сүйүнүп калалы да. Анткени биз мындан ары дагы кайра кайталап кетейин. Биз ушундай жер сатып калсаңар айыл чарбага тиешелүү. Биз реклама кылганга даярбыз. Урматтуу көрүүчү. Эми бул бассейн боюнча эмне деп толуктайбыз? Тияка барып тарта берели. Толуктай турган жер эчтеке жокпу, болдубу? Толуктай турган жер. Бунун алдына болсо, жанагы таш маштар кесип кетпесин деген атайын биз төшөлмөсү бар. Ошонусун төшөп кеткенбиз. Бунун алдына, мо клёнканын алдынан. Анын ушундай эрежелери бар да, э? Ооба. Потому что дегенде баягы суу по-любому немерак келет го, оорураак келет го. Если бир аз оорураак болуп, клёнканы жырта турган болсо, ал жерден утечка болуп калат. Ошол нерселерди алдын алып, биз бунун алдына төшөлмөлөрүн төшөп кеткенбиз. Бир бассейн ушул эмеси менен материал менен бир канча жылга жетип берчү да, бир жетет? Так, ушул 3 жылга жетти.
ушул 3 жылга жетти. Уже азыр мону алмаштырып койсо да болот, алмаштырбай койсо деле болот. Азыр бул жерде биринчи 1-2 жыл чыдап берет. ооба, жөн эле чыдады да. Демек бияка вложение деле кереги жок экен да. Ооба. Жанагы бош жерге эле бир культура отургузбаса эле. Жакшы. Куба могу ар жак эгер көрүнсө мындай тетерден ошондо муну айыл жактан эмес, азыр жол жасап алыптыр. Ошол жол менен эле трассадан канча мүнөттө келсе болот? Канттан өзүнөн. Так, канттан примерно бул поляга чейин канттан өзүнөн бир 15 мүнөттө келсе болот. 15 мүнөттө келип, ошо трасса менен келип туруп, өзүнчө жол менен келет экен да бияка, ооба. Мына биякта тоолорду караңыздар, мында жапжакын эле экен да. Анан биз түшүндүрүп кетели. Биз дрон менен жана эметип көрсөтөбүз да. Кандай тапса болот? Мисалы үчүн көлдөн келаткандар болот, шаардан, Бишкектен келаткандар болот. Кантип ушу бушака бурулуп таап келсе болот? Так, биз сиздерге түшүндүрүп кетели. Если Бишкек жактан келе турган болсоңуздар, Кыргыз Телеком бар, Кант базары бар. Кант базарынан баштап эсептегенде биринчи светофор базарда, экинчи светофор Ысык ата деген бир здание бар, ошонун жанында. Үчүнчү светофор Березканын жанында. Березка деген дүкөнүнүн жанында эле мындай бурулуш бар экен. Ошонун тоону карай бир 10 мүнөттүк жол экен да. Түп-түз эле келе берет экенсиңер, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бир 10 мүнөттөн кичине ашыраак жеттик, анткени азыр жол жасап атыптыр, айланып келдик. Эми эгер Токмок тараптан келатканда кандай болуп калат ошондо? Если Көл жактан, Токмок жактан келе турган болсок, анда жылдамадан өтөбүз. Жылдамадагы биринчи светофор бар. Ошол биринчи светофордон өткөндөн кийин экинчи светофор бар. Ошондон сол жака тоону көздөбүз. Кайрылабыз. Бир ошо Кант базарына бир канча бир 500 метрдин тегерегинде жетпей бир жетпей калат экенсиңер. Бассейн деген жазуу болот экен, Березка деген дүкөн болот экен, ошондон бурулат экенсиңер, кете бересиңер. Эгер Кант жактан, Токмок жактан келатсаңыздар. Мынакей бияктан көрсөңүздөр, магистральный трубага ошо жерде фильтр, жагабасам. Бул жерде фильтр. Бул жерде эми канчалык жерге магистральный труба орнотулган? Так, бул жерге деген малинанын аягына чейин орнотулган. 80 сотка. Ооба. 3 карта болот. Ар бирөөнүн капталына магистральный труба кетет. Анан кийин булардын баштарынан дагы бирден 50лүк труба менен тартылып кеткен. Анан ошого эле капельный старт крандарды установка кылып кеткенбиз. Бүт даяр. Ооба. Мынакей бул жерден көрсөтүп коелу дедик. Биз жакындап көрсөттүк, бул фильтр. Ооба, бул фильтр бүт бардык сууну ушул жерден тазалап берет. Бунун бирден бир аябай артыкчылыгы бул капельный ленталарды толгузбайт экен да. Например, жана ар кандай деген мусорлар попадать этип калат. Ошолордун баарын ушул жерде кармап калат да. Анан сөзсүз түрдө керек фильтр. Ооба. Бул фильтрди ар бир немеде эле жууп коебуз, болду. Ушул жерде болуп берет. Могу кран болсо, бул аварийный кран. Бул жерден деген билесиздер, баягы дыйкандар жаңыдан баштап атканда ушул жерге кранды койбогондун себебинен бул жак открытый болгон. Анан бул жерден самочок насосту өчүргөндө самочок өзү кетип кала берген, суучу өзү тартылып кеткен да. Бул суугар бүттүм деп кеткен. Бул жерде кран жок болгон. Кеткенден кийин бул болсо өзү эле тартып кээ бирөөлөрдүн немелери чыгып атты, группалар. Мусорлар, Ооба. Тиги бассейнде суу калбай атат. Анан неден болуп атып, анан көрсө ушул жерге кран коюш керек болуп. Эмне кран болду ушунун аталышы? Бул аварийный кран. Аварийный кран деген ушу экен да. Бул эми сөзсүз түрдө керек экен. Мынакей артыкчылыктарын сиздерге айтып берип атат Алымбек мырза. Эми дагы бир нерсесин кошо кетсек, ар бир картанын башында өздөрүнүн аварийный крандары бар. Ошолор менен эле жанагындай бир тоскоол бир моменттер болуп кала турган болсо, ошолорду алдын ала турганга. Мынакей магистральный труба бир көрсөтүп койсоң, дей кетип бараткан. Ооба, четинде эле турат. Анда ошол жака басып эмете берели. Алымбек мырза. Бул эми тегерек четте жанагы перепад температурасы жакшы дедик, мөмөгө жакшы дедик. Бул көбүнчө кандай культуралар, кандай өсүмдүктөр өстүрүлөт дыйканчылык? Так, бул жакта деген негизи в основном бул чүйдө өзүңүздөр билесиздер, жүгөрү, арпа, буудай деген нерселер көп өстүрүлчү болчу. Эми мына дыйкандар эми көнүш баштап атышат. Ягода тармагына бир аз да болсо көңүл бурулуп атат. Буларга бизге мындайча айтканда жол ачып бергендер баягы азыр YouTube'тан чыгып аткан Бектемир байкелер, Арсен байкелер,
сиз Аха. ошо сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени мына сиздерди көрүп, сиздердин артыңыздардан ушул жумуштарды тармак өнүгүп атат. Ооба. Анан биздин кошуналарды айта турган болсок, биздин кошуналар бул жакта ягода өстүргөн адамдар бар. Алды 2 гектарлап өстүрүшөт. Жакшы. Ооба. Аябай жакшы өстүрүшөт. Ооба, өстүрөт. Эмелер барбы мындай приёмкалар ушул жерге келип мындай ала турган же кантка ташыйсыңарбы? Жок, бул жерде момундай кылса болот. Бул жерден терип алып туруп, жанагы азыркы өстүрүп аткан биздин кошуналар менен сүйлөшүп, баары биригип туруп, бир приёмщикти чакырып бул жерден эле алып кетсе болот да. А если жок, андай кылбайм дей турган болсо, могу айылдын ичинен эле сатса болот. Могу айылдын ичинен да кетет. Анан кийин биздики деген ушул жерден мен сизге бир кыстырмай кыстырып кетейин. Биз бул азыр, например, ушул августтун аяктарына ушуга чейин сатабыз, мындай розница баа менен эле сатабыз. А негизи биз мондай приёмкаларга алып барып, анан очередь күтүп, баягы кезекке көп туруп калып деген нерселер мындай көп болгон жок бизге. Потому что дегенде биздин өзүбүздүн клиенттерибиз бар. А если алып кала турган бул жерге дыйкан боло турган болсо, биз баардык ошолордун контактыларын бергенге даярбыз. Биз алар менен мындай жерди алдың болду, уже акчаңды бердиң деп мынтип калбайбыз. Сопровожденияларыбызды, өзүбүздүн билген нерселерибизди бүт полный аларга айтып өткөнгө, жана монтип жолдогонго, жергиликтүү тургундар менен таанышып, связь курганга мындайча айтканда адаптация деп коет го. Ошо адаптацияга жардам берет экенсиңер да. Жакшы мынакей. Ушул эми адамгерчиликке адам болгондон кийин бизге адамгерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек да. Андан кийин соодабыз бүттү, ишибиз бүттү деген дагы андай көйгөйлөр, андай учурлар азыраак болсун. Жанагы айтып өткөндөй эле Аяз мырза, биздики деген розница баа менен сатылып бүткөндөн кийин, анан кийин биз экспортко даярдайбыз буларды. То есть биз варенье жаап ушул СНГга өткөзгөндү колго алдык да, мындайча айтканда. Ооба, колго алдык. Экспортко кандай чыгып алдыңар? Кандай? Биз биринчи деген бир 100 килограммдан биз деген баягы вареньяны жасап туруп, анан кийин биринчи экспорт кылып көрдүк. Анан кийин жакшы өтүп кетти. Ооба, анан кийин уже кардар таап баштадык. Анан кийин алар менен баарын менен связьда болуп турдук. Кандай бияқта переработка кыласың же өзүңөр? Жок, үй шартында эле кылабыз. Үй шартында эле апамдын рецепти менен малинанын вареньясын жасайбыз. Анан кийин азыр басып заготовка кыла беребиз дагы, анан кийин кеч күз болгондо эле сразу жөнөтө беребиз. Алды Россияга чейин кетет, Казакстанга барат, Кыргызстанга, Бишкектен. Россияга чейин экспорт вареньяңарды кылып атасызбы? Ооба. Биз мындайча айтканда эми баягы аябай чоң мындай баягы экспорт десе чоң бир фураларды ойлоп албаш керек. Жок, мен түшүндүм. Экспорт эми түрлөрү болот да, мындай розница мындай эми кичине болсо дагы 1 тонна болсо деле уже экспортто туурабы? Анткени местный рынок эми баары местный рынокто көп жакшы соода кыла албайсың да мынча объемдор менен. Ооба. Жакшы, бул жакшы кылыш. Эми мен ойлойм, бул интернационал айыл экен. Дагы бир башка аталышы бар дедиңер, э? Первомай деп коет. Первомай деп коет экен. Мурун бул жерде көп эле кыргыздар жашаган, э? Ооба. Кыргыздар. Негизи основной калк кыргыздар. Кыргыздар жашайт. Анан эми эмне үчүн муну айтып атабыз? Күлбөңүздөр, эмне кыргыздар деп. Кээ бир айылдарда эми ошол эле дуңгандар жашашат. Биякта жалаң ошо кыргыздар турат экен. Анан бияк кичине эми мындай аздрон менен дагы учурабыз. Мындай кээң жерлер көп экен да. Жүгөрүп отурушат экен көбүнчө. Анан бул жерде бир айылда бир холодильниктер коюлуп, бизде холодильниктер боюнча дагы чыгарылыштар болот. Холодильниктер коюлуп, приёмкалар коюлуп, бир бизнес караштырып атса же ушул жерде жергиликтүүлөр көрүп калсаңыздар, жергиликтүү тургундар. Ушундай бир келечеги бар айыл экен да, Мөмө тармагынан. Ошондуктан бул жерге кызыккандар болсоңуздар, эгер суроолоруңар болсо, урматтуу көрүүчүлөр, биз эми биринчилерден болуп мындай өзүбүз Агролайф KG YouTube каналынан биз жер сатылып атат деп мына биринчи ролигибиз болуп атат. Алмек мырза. Мындайча айтканда тушоого кесилип атат дечи эле. Ошондуктан балким биз толук суроо бере албай калышы мүмкүнбүз. Кийинки жерлер сатуу чыгаргандарга барып калсак, сурооңор жазып койгула, кандай суроолорду бериш керек. Эми биз дыйкан тараптардабыз, дыйкандардын өнүгүшүн каалайбыз. Ошондуктан силердин суроолоруңарды биз комментарийден дайыма окуп койбуз. Комментарийлерден мындай аша чаппаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы комментарийлер жазыңыздар, бизден сураныч.
Анан биз Агролайф жарнама да кабыл алабыз. Жарнама менен кайрылыңыздар. Мына ушул азыр биз границасына келдик да, биякта сетка менен тозулуп турат. Биягы 80 сотка малина границасында турам. Мынакей бияк ошо пустой жер экен да азырынча. Шака каалаган өсүмдүгүңөрдү өстүрө берет экенсиңер. Аябай 70-80 соткадай жер бош турат. Мурун арпа, буудай отурулган эле жер экен. Мындай себа оборотду түшүнгөндөр мөмөгө аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт да. Мөмөлө отуруза турган эле жакшы көрүнүш болот да. Окей, азыр да дронду учурабыз, көрсөтөбүз көлөмүн. Анан Аяз мырза, бул деген бул жерди айдалып эле жүргөн жер. Бул баягы айдалбай катып калган жер эмес. Айдалган, анан быйыл эле айдалбай калды. Потому что дегенде баягы айтып кеткендей, сөздүн башында жетишпей калдык, же бул жагын айдай албай, же бул жагын карай албай калдык. 80 сотка мен болсом, жерге ежевика отуруп салмакмын да. 3 сортунан. Ранний, поздний деп туруп эле. Бул тиги малина кайсы убактан берип атты эле, эгер эскертсек? Июндун аягынан баштап берип. Июндун аягынан баштап берет, э? Ооба. Июндун аягынан баштап ушуну кар жаамачы. Көзгө көрүнүктүүрөөк ошондо бышып баштайт да. Өзүңөр эми 3-жыл экен, мурунку жылдары жакшы эле алдыңарбы түшүм? Ооба, былтыр жакшы эле алдык. Өтө жакшы эле алдык. Биз уже бул жерге киргизген вложениябызды чыгардык. Кетирген акчаларыбызды чыгарып алдык уже. Жумушчу деп коет го, жумушчу жергиликтүү жумушчулардан бияка таап келсе болот. Жумуш жагынан. Ооба, бул айылдан эле жумушчулар айылдан эле чыгат. Чыгат, э? Урматтуу көрүүчү, малина, мына Кыргызстандын малинасы деп чет мамлекеттерде сурайт. Биздин малинабыз, биздин ягодабыз өзүнчө бренд болуп калган чет мамлекеттерде, өзгөчө Россияда. Ошондуктан бул малина өсүмдүктү өстүрүшүбүз керек. Караңыздарчы кандай сонун көрүнүш. Ушул эле жерден азыр кичине тере койдук. Мынакей товарный вид сонун полька сорту. Биз ушул кулпунайыбыз менен, ягодабыз менен, малинабыз менен белгилүү болушубуз керек да. Азыр мындай бияктын малинасын жесеңиздер аябай даамдуу. Анан биз кээ бирлер эми айтышат, арзандап кетти, эмне болуп кетти, ар кандай көйгөйлөр болот, өйдө төмөн болот, бирок ушундай нерсебизди биз мындай баркын кетирбешибиз керек, өнүктүрө беришибиз керек, иштей беришибиз керек да. Сөзсүз түрдө мунун артында аябай жакшы нерселер көп күтүп атат. Ежевика жанагындай көп быйыл тартып калдык. Айтып каласыңар, силер ежевиканы көп реклама кылып атасыңар. Жок, мынакей малинаны да эле биз реклама кылабыз. Малинанын бир өзүнүн орду бар, өзүнүн сүйүүчүлөрү бар. Ошондуктан малинаны өстүрүп келаткандар көп, билимиңер көп болсо таштабаңыздар, өстүрө бериңиздер.